Эми 12 жашка келгенден кийин сиздин ишиңиз бүттү уже. Неге дегенде Кудай карап. 12 жашар балага чечим чыгара турган механизм берет. 12 жашар балага механизм бергенде ал өзүм кылсам болот, муну кылам, тигини кылам деп апасынан сурабай калат, атасынан сурабай калат. Мындайча айтканда биздин тил менен атасын апасын укпай калат. Атасын апасын укпай калган бала ошол убакта бул жаман эмес, укпай калганы өтө жакшы эмес. Неге дегенде 12 жаштан кийин ата энесин укпай өзү кылып атканда жоопкерчилик алат, өзүнүн чечим чыгаруучу механизмини өркүндөтө баштайт. Кыз дагы, бала дагы. Эгер кыз өзүнүн чечим чыгара турган механизмин өстүрсө, бойго жеткенде өзүнүн каалаган жолдошуну тандай алат. Эгер шагын сындырып аны кыл муну кылса, ал бойго жеткен кыз буга барайынбы, буга турмушка чыгайынбы деп не өзүнүн эмесин таппай калат дагы, атасын апасын айтканга берип койсо, же бирөөнүн ушундай деп келсе, аягында эмне болот? Ажырашуулар пайда. Кызыңыз өзү чечкиндүү болуп ошону тандаса, ажырашпайт, анткени ал өзү тандады. Чүнкү болду